bir жолу bir жөөт аял Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жубайы Айша радиаллаху анха элебиз жардам берген эле. Ошол жардамына акысын, жакшылыгын, рахматын айтып коеюн деп келип, жөөт аял Айшаны өзгө дуа берген. Алла Таала сизди кабырдын азабынан сактасын деп. Айшаны өз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенден кийин ушундай деп айтты мага бир жөөт аял деп дуа берди дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Айшаны сурады, ушундай кабырдын азабы барбы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Албетте кабырдын азабы бар. Кабырда рахат дагы бар, кабырда азап дагы бар. Ошодан кийин ар бир намаздан кийин кабырдын азабынан пана тиледи дейт. Ошон үчүн биз дагы сиздер дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетине ээрчип, Айшенебиздин ошо сүннетине ушуну айтылганын ээрчип, ар бир намаздан кийин кабырдын азабынан пана тилейли. Аллахумма инни аузу бика мин азаб жаханнам ва мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин шарри фитнатил масихид дажжал. Ya Allah bаарыбызды дозоктун отунан, кабырдын азабынан, өлүм жашоонун фитнасынан, дажжалдын жамандыгынан сактагын. Амин.